Биз 2008 жылдан бери бир да жаңы салык киргизген жокпуз. Мына сиздер көрсөңүздөр болот. Мына бир жерге атайын аштырып койдук. 2008 жылы 8 түр салык бар эле. Ошо подоходныйыбыз 10 боюнча калды. Кирешеге прибылыбыз 10 боюнча, НДС 12 боюнча. Мына азыр наоборот жер салыгын президент Садыр Нуркожоевич таптакыр алып койду. Мына 3 жылга чейин алып койду. Бир да салык өзгөрүлгөн жок да. Анан акча каяктан түшө баштады? Биз муну көрө баштадык да. Цифровизация боло баштады. Биз мурун такыр эле эчтекени көрчү эмеспиз. Азыр ошо цифровизациянын негизинде товарды ким алып келип атат? Аларды ким сатып атат? Мына ошонун баарын биз жүрүп аткан жолдун баарын көрө баштагандыктан, фискалдык саясат туура жүргөндүктөн, салыкчылар крыша болбой, укук коргоо органдары крыша болбой, бийликте жүргөндөр крыша болбой, азыр бүт болгон акчанын баарын биз бюджетке буурдук да.